Барыңыздарга салам достор. Сіздерге бұл мындай бир караганда комната көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул сатуу бөлүмү достор. Даниядагы. Атайын ушундай макеттер жасап койгон, комната кылып көрсөңүздөр болот. Идея. Булар атай бир товарды эле сатпастан булар идеяны да сатат да, кандай расположение болот, кандай жайгашатынын көрсөңүздөр, атай спальныйда болуп туруп жасап коюптур. Көрсөңүздөр, кандай эмеректер туш керек. Идеяны көрсөңүздөр болот достор. Бул жактагы идеялар бизде деле бар болуш керек, бирок кырсына көп жүрбөгөндүктөн андай идеяларды билбейм. Мынакей бул комнаталар туугандар атай детский окшойт. Мынакей бул жакта атайын отура турган офис эмелер, даже компьютерлерден бери жасап коюптур. Ичинде комнатаны көрсөңүздөр. Идеялар. Бул мужской балдардын оюн эмеси окшойт комнатасы. Мынакей кичинекей бүт мебелдер менен, диван, даже пепси коюп коюптур бирөө. Көрсөңүздөр, ушундай макет менен бизнес идеяларды ушундай жасап коюптур. Бул жак гардеробный экен. Гардеробный. Мынакей дагы өзгөчө комната экен. Көрсөңүздөр, ушундай идеяларды буюрса кырсаң алып барыш керек. Бул жак чоңдор комнатасы окшойт. Бул жактарынан дагы бар экен. Мынакей көрсөңүздөр. Көрсөңүздөр, мынакей гардеробтор менен мынакей дайындап койгон. Бүт кандай жайгашыш керек. Мынакей кандай дивандар. Бул 3 жаш балдардык экен. 3 ярсный, 3 балдар жатып турганчы. Көрсөңүздөр, астында бүт бары шкаф, пустой место жок. Бул кыздардын эмес экен. Атай